саламатсыңар. Балдар жагып атабы бала бакча. Экс-президент Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык фондунун негиздөөчүсү Роза Отунбаева Ат Башы районундагы жайлоо бала бакчаларынын абалы менен таанышууну Башкайыңды айыл аймагына караштуу Келечек жайлоо бала бакчасынан баштады. Анан чыдамкайлыкты, анан сабырдуулукту да үйрөнөбүз да, ошол жерде, бири-бирибизге эч кайшы сөз айтпай. Башкайыңды айылындагы Келечек жайлоо бала бакчасы акыркы 5 жылдан бери жайлоо шартындагы бала бакчасын уюштуруп келе жатат. Алгач Агахан фондусунун колдоосунда уюшкан бакчага 2 жылдан бери Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык фонду окуу куралдары менен камсыздап келет. Жайкы эс алуу мезгилинде жайлоого келген балдардын бардыгы бул жерден 3 саат билим алып убакыт өткөрүшөт. Белгилей кетсек, бакчада балдардын жаш курагына жараша жөндөмдүүлүгүн өстүрүүчү оюнчуктардын түрү бар. Сарытал жайлоосундагы бул бала бакчада 30га жакын балдар тарбияланышат. Бакчаны эңсеген балдар үчүн эшик ар дайым ачык. Мейли бир күн, мейли бир айбы балдар канча күн жайлоого келсе дагы балдардын бардыгын тартууга аракет кылабыз дешет бакча кызматкерлери. Эң алгачкы болуп бизге Агахан фонду тарабынан бозүй берилип, биз ошо аркылуу чыгып баштаганбыз. Бизге эч жардам жок болчу да. Биз өзүбүз ошо садиктин жааматы болуп өзүбүз көчүп келчүбүз, кайра көчүп кетчүбүз, констовады да өзүбүз алчубуз. Былтырдан баштап, былтыр быйыл бизге жайыт комитети жардам аябай жакшы бере баштады да. Ошо 3 саат болсо да балдар бияка келип, кичине эс алып, черин жазып алышты. Жайлоо шартындагы бакчаларды жеринде көргөн Роза Отунбаева бул жерден балдар өз кийимин иреттеп, ата эне, дос тууганга мамиле кылууга, ата мекенин сүйүүгө да үйрөнүшү керек деп баса белгиледи. Аны менен катар бул жерге ата энелер да келип, балдарга туура тарбия берүүнү да өздөштүрсө болот. Ушул жерден мына балдардын тартыбы башталат. Мантип иштебей. Баланы тарбиялоо деген бул жалаң эле тарбиячылардын иши эмес, мектептин иши эмес. Бул үй бүлөнүн иши, бул коомдун иши. Элет жеринде 5% балдар бул бала бакчаларга барып атат. 95 жөн эле мына королордо жүрөт, арыктарда жүрөт. Ата энелер болсо биздики дайым эле ушундай өзүнчө эле башкача жүрүшөт, колу тийбейт. Абдан бир важный иштер менен дайым эле алектенет. Анан кичинекей балдар баягы адетти суроо берсе, анан нарт турчу, колум тийбейт деп ушинтип эле кагынып нары түртүп эле балдарды ошентип отурушат. Жок. Азыр мына ушундай өнүгүү бар болсо, буларга көрсөтүп атат. Канчалык сен ошолорго мээрим төккөн, мына ошо билген билимиңди, шыгыңды, ошонун баарын бериш керек экен. Могу жерде тегеректеги ким шахмат ойнай алса, биз айтып атабыз, келип үйрөтүп кеткиле. Экс-президент аталган райондогу Акмойын айылынын Тамчы булак балдар бакчасы отурукташкан Бешбелчер жайлоосунда жана Акчар айылдык Сезим бала бакчасы жайгашкан Көктала жайлоолорунда да болду. Быйыл биринчи жолу жайлоого чыккан Тамчы булак бакчасына 23 бала келип жатса, Сезим бакчасына келгендердин саны 26. Мектептеги программаларды кайталаганга дагы эмелер бар. Липкалык пластилин менен иштешет. Колдор менен сүрөт тартышат. Жайыт комитети бардыгын уюштуруп берди. Мына боз үйүн алып берди, көчүрүп келди. Балдардын бардыгын уюштуруп, ушу бакчаны баштап атабыз. Бакча үчүн, балдар үчүн аябай жакшы экен. Мына айрыкча сырттан эс алып келген балдар үчүн да жакшы болуп атат. Экс-президенттин айтымында балдарга жергиликтүү билим берүү үчүн тарбиячылар да окутулат. Мына түштүк жакта, түндүк жакта баарын чогултуп туруп, биз өзүнчө программа иштеп чыктык. Ошо программаны да азыр биз конкурс жарыялап атабыз. Эң эле мына эң жакшы ушундай бала бакча. Анын ичинде ушундай нерселердин баары эсепке кирет. Ата энелердин катышы, балдардын өсүшү, ушулардын баары. Мына биз бара-бара мен ойлойм, биз аларды да бутуна тургузабыз го. Анан походко чыгып келдик деп барышат бир күнү. Тоолорду көрдүк, таштарды көрдүк, булактарды көрдүк деп барышат. Садикке барабыз деп шашып турушат. Эртең менен дайыма ойготкондо садикке баргыла дегенде тура алышат. Жакшы. Балдарыбызга аябай жакшы болду. Кояйда, муз ойнайда дебей кичине. Садикке ойношот. Роза Отунбаева жайлоодогу ата энелер менен да жолугушуп, балдарга туура багытта билим тарбия берүүнүн жол жоболорун талкууга алышты. Нурзада Мукашева, Болот Шайлообеков, Ат Башы району.